Жалал-Абад шаарында күйүүчү май сактоочу кампалардын биринде өрт чыкты. Бул боюнча 101 байланыш номерине кабар жеткирилип, өрт өчүрүүчүлөр 8 мүнөттөн аралыгында жетип келишти. Ал аралыкта Альфа Ойл ишканасынын ыктыярдуу кошундары алгачкы аракеттерди көрүп турушту. Күйүүчү май сактоочу жайларда өрт кооптуулугу жогору сакталат. Мындан улам өрткө каршы кызматы нефти базаларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өрттү алдын алуу багытында тактикалык машыгууларды өткөрүп турат. Бул ирет атайын Альфа Ойл нефти базасы тандалып алынды. Анткени буга чейин аталган ишканада техникалык кемчиликтери байкалып, 23 000 сом айып акча салынган. Нефти базадагы 400 кубтуу танкерден өрт кысы каталгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Маалымат алар заман биз Жалал-Абад шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамы 1-2, 3-үчү жана ошондой эле Жалал-Абад шаарындагы номер 58 өрткө каршы куттар бөлүмүнүн авариялык куткар автоунаасы жана Хова өрт өчүрүүчү автоунаа тартылып, бүгүнкү күндө өрттү өчүрүүгө киришип, өз убагында өчүрүштү. Бул өзү жыл сайын бардык Жалал-Абад шаарында, аймагындагы бүт мекеме ишканаларга, ушу нефти базалардын баарынын графиги бар атайын биз бекитилгенбиз. Ошол план негизинде иш алып барабыз. Жылына жок дегенде 2 жолу алып барабыз. Өрттүк тактикалык машыгууда Альфа Ойл нефти базасынын өрт коопсуздугунун талаптары текшерилип, кошумча сунуштар берилди. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу өрттү көзөмөлдөө боюнча кызматтын Жалал-Абад облусундагы бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан бул жерде пландуу текшерүүлөр жүргүзүлгөн. Пландуу текшерүүнүн жыйынтыгында бир катар кемчилдиктерди жоюу боюнча эскертме жазуулар берилген. Эскертме жазуулардын талаптары толук кандуу аткарылбагандыктан буга чейин 23 000 сом айып акча салынган. Азыркы машыгуунун жыйынтыгы боюнча дагы биз компаниянын өкүлдөрүнө өзүбүздүн сунуштарыбызды бердик. Бул жерде айланып өтүүгө өрт өчүрүүчү автоунаалар по периметру жүргөнгө жол ачылыш керек. Тоскоолдук бар экен. Ошол тоскоолдукту алып коюу боюнча. Андан сырткары айланасына молния защита орнотуу боюнча дагы биз тараптан сунуштар берилди. Анан буга чейинки келтирилген кемчилдиктерди булар азыр өзүңүздөр көргөндөй жоюуну аракет кылышкан. Бирок дагы ошол сунуштарыбызды беребиз. Күйүүчү май сактоо кампада суу сактагычыбыз бар, 500 куб метр суу сактагычыбыз бар. Суу сактагычтан тышкары бизде болсо ар бир резервуарда автоматический пожаротушение деп коет. Автоматический көбүткүч менен өзү өчүрөт да. Андан тышкары эгерде бир резервуар күйүп атса, жанындагы резервуарга система охлаждения, бул да автоматикалык. Андан тышкары бизде болсо бул территорияда ушу күйүүчү май сактоо компаниянын территориясында пожарный гидранттар бар. Пожарный гидранттан бул болсо өрт өчүрүүчүлөр келип өздөрүнүн жана өрт өчүрүүчү автоунааларды коюп, ошол жерден суу алса болот. Эч жакка мындай чыгып суу издемей жок да. Анан кийин ошо жана система охлаждения, система пожаротушения деп коебуз. Андан тышкары бизде лафетный стволдор бар. Балким байкап калганда жана учение болуп атканда вышкага кирип мындай суу чачып, мындай охлаждение кылып турат да. Бул охлаждение эмне себептен кылат? Себеби бир өрт болсо башка резервуарга өтүп кетпесин деп. Вот ошонун баарын иштетиш үчүн бизде өз ыктыярдуу кошумдар бар. Өз ыктыярдуу кошум биздин генеральный директордун буйругу менен бекитилген. Анын тизмеси бар. Ошо ар бир ошо ыктыярдуу кошумго болсо ошол жерде иштеп аткан жумушчулар келет да. Ошо ар бир жумуштун өзүнүн функционалдык милдеттери бар. Аны менен биз постоянно мындай өзүчө мындай сабак өткөрүп турабыз, практикалык сабак өткөрүп турабыз, теоретик сабак өткөрүп турабыз. Себеби бул объект болсо өтө мындай кооптуу объекттер болуп эсептелет. Бейле кетсек, мындан 6 жыл мурун Жалал-Абад шаарындагы мунай база өрттөнүп 2 адам күйүк алган. Ага жакын жайгашкан 2000 адам эвакуацияланганы маалым. Кырсыктан 3000 куб метр мунай күйүп кеткени болжолдонгон эле. Айтырбай келген кырсык айрым ишканаларда өрт коопсуздугунун эрежелери толук сакталбаганын көрсөтүп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин дарыметин сынаган. Асия Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Жалал-Абад.